Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Бүгүн сиздер менен балам аябай түн деген теманын алкагында сөз кылмакчыбыз. Бала тарбиялоо баланы ачыкча коргоо эмес. Орс мамиле кылуу, басмырлоо жана коркутуу баланы же ашыкча өжөр кылат, же уялчаак жана коркок кылат. Баланын түнттүгү маанилүү жыйынтык берүүчү мамиленин жетишсиздиги. Бирок сүйлөбөгөндүн, аралашпагандын баарын эле түнттебешибиз керек. Бир аз пассивдүүлүгү болушу мүмкүн. 3-класста окуган Жасмин аттуу окуучубуз да ошондой эле. Бетме бет келсең башын жерге ийип, сүйлөсөң кызарып, сурабасаң жооп бербейт. Ар дайым чекелеп, бурчта жалгыз жүрүүнү каалайт болчу. Бирок ийгиликтүү жана тыкан кыз болчу. Үй бүлөсү мындай абалын абдан кыжырланды. Бирок азыр ал балдардын, курбуларынын арасынан да жумушун эң жакшы билгени ошол кыз. Анда ошондой бир учур эле. Келди, кетти. Бул жана ушул сыяктуу мамиле пассивдүүлүгү же гиперактивдүүлүк балдарда белгилүү бир мезгилде болот. Бирок кийинчерээк мындай мамилелер нормалдуу көрүнүшкө айланат. Балдардын чөгүп кетпеши үчүн төмөндөгүдөй сунуштарды эске алсак болот. Баланын ата-эне үчүн маанилүү экендигин сездириңиз. Аларга жоопкерчилик жүктөңүз. Спорт, сүрөт, музыка сыяктуу талантын ачуучу иримдерге бериңиз. Жакшы балдар менен достоштуруңуз. Мугалими менен жолугушуңуз. Социалдык иш-чараларга катышуусуна мүмкүнчүлүк бериңиз. Ага ишенериңизди билдириңиз. Ката кетиргенде ачууланбастан себебин издеңиз. Аны менен дос болууга аракет кылыңыз. Бала тарбиялоо үчүн өзүңүздү өнүктүрүңүз. Көпчүлүк үй бүлөлөр балдарын катуу кармагандыктан аларга өзүн ачууга мүмкүнчүлүк беришпейт. Балдарын туура эмес кылат деген ой менен аларды жалгыз ташташпайт жана алардын өзүн көрсөтүүсүнө уруксат беришпейт. Бала дайыма көзөмөл жана текшерүүнүн ичинде калат. Ошондуктан бала тарбиялаган үй бүлөлөр жана мугалимдер жалпы бала психологиясы жана бала тарбиясы жөнүндө жетиштүү билимге ээ болушу керек. Себеби бала тарбиялоо окууну талап кылат. Бала тарбиялоодо жалпы маалымат алуу жана аны аткаруу менен бирге балага тиешелүү кээ бир нерселер майда чүйдөлөрүнө чейин ачылышы керек. Себеби балдардын мамилелери ар түрдүү жана ар биринин өзүнө жараша мүнөзү болот. Бала тарбиялоочулар бул өзгөчөлүктөрдү абдан жакшы билип өздөштүрүшү керек. Болбосо бир балага колдонуп ийгиликтүү болгон методдор башка бир балага колдонгондо ийгиликтүү болот деген эреже жок. Бала өстүрүүдө балага жараша ыкмаларды таап чыккан үй бүлөлөр ийгиликтүү болот. Өзүн ача албаган бала жашоонун баарын проблема деп эсептейт. Баланын өзүн ачып, өзүн таануусу үчүн эмне кылышыбыз керек? Анда төмөндөгү сунуштарга көңүл буралы. Бала жеке мааниде абдан жакшы таанылышы керек. Өзүнө жараша мамиле түрлөрү аныкталышы зарыл. Булар белгилүү болсо, балага өзгөчө мамиле моделин түзүүнү жеңилдетет. Балага ашыкча ишенүү жана ашыкча коргоо же коркоктукка жол ачат. Бала жашоонун кыйынчылыктарын көрүп, жашап жеңүүнү үйрөнөт. Жашоону аябай оңой көргөн балдардын кыйынчылык башка түшкөндө кыйналганы белгилүү бир жыйынтыктарынан улам билинген. Ал эми жашоону аябай оор көргөн бала болсо, дайыма ийгиликсиз болуп жатат.
балада дайыма кубануу сезимин пайда кылууга аракет кылуу керек. Балада кубануу сезими өнүкпөсө, каалоолоруна жана кыялдарына жетүүгө аракет кылбайт. Ар бир баланын кыялына, ойлоруна, жазгандарына, ойлоп тапкандарына, түшүнүктөрүнө өзүнө чек койбоңуз. Bir баланын кыялдануусу жакшы болсо, өнүгүүнү жана ойлоп табууну улантат. Бала эң алгач үй бүлөдө башкалар менен жашоону, биргеликте бир нерсе кылууну, бөлүшүүнү жана ар дайым көңүлдүн борборунда болбоону үйрөнөт. Кызматташууну үйрөнүү балаңыздын келечекте мектепте жана кийин иштегенде да ийгилик жаратууга салым кошот. Bir бала кылгандан корккон нерселер менен бетме-бет келип жана эриктүү болууну үйрөнөт. Каалаган бир нерсени кылуу үчүн бир кадам алдыга ташташтык керектигин билгенде, корксо да эрктүүлүктүн кандай сезим экенин түшүнө алат. Иченичке кирүүнүн бир гана жолу чынчыл болуу, башка жолу жок. Үй бүлөдө чынчылдыкка көңүл бурулса, үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине ишеними болот. Сабыр кылууну үйрөнгөн бала жашоосундагы ар түрдүү кыйынчылыктарды жеңип өткөнгө жардам бере турган куралга ээ болот. Жашоодо балаңыздын эмне болушун кааласаңыз, өзүңүздүн кыймыл-аракетиңиз жана сөзүңүз аркылуу аны чагылдырганга аракет кылышыңыз керек. Bir жоопкерчилик бергенде, ийгиликтүү болгон балдар таланттарына дагы да көп ишенишет. Жоопкерчиликти аткаргандыгы үчүн жакшы сөз уккан бала өзүнүн кыймыл-аракетине жоопкерчиликтүү болууга дагы да көп мотивация алат. Үй бүлөдө балдарга иш берип, жоопкерчилик жүктөп, алардын өздөрүн көрсөтүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү зарыл. Мына ушул сунуштарды эске алсаңыз, урматтуу ата-эне, албетте балаңыздын ачык болуусуна, түн болбошуна бир топ аракеттер жумшалмак. Мына ушуга байланыштуу сүрөтчү тууралуу бир аңгемени сиздерге сунуштайлы. Саид сүрөт тартууну абдан жакшы көрөт эле. Бирок атасы анын белгилүү юрист болуусун каалачу. Ошол себептен пикир келишпестиктер, тартышуулар болот эле. Саид атасынын кысымына чыдабай, үйдөн качып кетти. Бир топ жыл үй бүлөсүнө барбады. Бирок амандыгын жана жакшы жаңылыктарын кабарлап турду. Саиддин атасы бир күнү шаарга барып калды. Bir имараттын алдында үйүлүп турган элди көрүп сурады. Бул жерде эмне болуп жатат? Укпадыңбы? Белгилүү сүрөтчү Саиддин сүрөт көргөзмөсү бар. Атасы ичкериге кирди. Баласын калың эл курчап, суктанып жатканын көрүп, аябай толкунданды. Саид: "Ата, колдоруңдан өлөйүн. Кечириңиз, белгилүү бир юрист боло албадым" деди. Атасы: "Туура кылдың" деди. "Менин каалаганымдай белгилүү боло албадың, бирок өзүң каалагандай белгилүү болдуң." Мына көрдүңүз, урматтуу ата-эне. Биз ар дайым балабыздын ою менен да эсептешишибиз керек. Баланын өзүнүн каалоосу, өзүнүн кызыгуусу, өзүнүн дүйнөсү бар. Биз эч качан балдарыбызга өзүбүз жакшы көргөн нерселерди таңуулай бербешибиз керек. Биз дайыма басымта берсек, өзүбүз каалаган нерсени баладан талап кыла берсек, уруша берсек, бала коркок, жалтанчак, анан түн болуп чоңоет. Сиздерге бүгүнкү видео слайдты бөлүшкөн Ахматов Кыялбек Камутович болду. Пайдаланылган булак Халид Эртурулдун Бала тарбиялоодогу жаңы ыкмалар китеби. Аны кыргыз тилине которгон Өмүрбек Алиев, Сайкал Камут кызы.
Köngül burганыңыздар üçin ыраазычылыk bildirem.